Салам достор. Фразеологизмдерди чечмелейбиз. Фразеологизм эмне? Муну эстеп кетсем. Фразеологизм – это устойчивое сочетание слов. Фразеологизм бул устойчивое турукташкан сочетание слов. Сөз айкаштары. Турукташып калган сөз айкаштар түз эмес, башка маанини билдирген сөздөрүбүз ошондо. Бүгүнкү фразеологизм бул дело в шляпе. Дело в шляпе. Сөзмө-сөз которгондо бул иш шляпанын ичинде. Дело иш шляпанын ичинде. В предлог бул в деген ичинде деген маанини билдирет. Сүрөттөн деле көңүл бурсак болот. Муну биринчиден сүйлөмдүн ичинен көрүп алсак. Ну все. Теперь можно спать спокойно. Дело в шляпе. Ну все, бүттү, все. Конец деген мааниде иштин аягына келди, бүттү. Теперь можно, теперь. Эми, теперь, эми. Экинчи эге басым түшүп аткандыктан биринчисин и кылып окуйбуз. Теперь можно спать спокойно. Спокойно, тынч уктаганга болот. Можно, болот, бул рухсат маанисинде. Спать уктаганга. Тынч уктаганга болот. Сөзмө-сөз муну которуп кетсек, дело в шляпе. Иш шляпанын ичинде. Бирок мунун мааниси баары жайында, иш туура жолго түштү деген мааниде сөз болот. Бул эмнеден чыгып келген жана маанисин дагы бир сыра карап чечмелеп алсак. Значение. Мааниси. Значение. Мааниси. Все в порядке. Все удачно закончилось. Все в порядке. Баары жайында. Все баардыгы в порядке. Порядок жайында. Баары жайында. Все удачно закончилось. Баардыгы жакшы жолдо бүттү. Удачно, жакшы, түз жолдо, бизге керектүү жолдо. Все удачно закончилось, бүттү. Закончилось, бүттү. Происхождение. Кайсы жерден бул чыгып келген? Происхождение чыгып келүүсү. Происхождение. Эмнеге бул эки ону а кылып окуп атабыз? Анткени буларга басым түшпөй, о тамгасы а болуп окулуп калат. Ошондо происхождение. Раньше на Руси дьяки, разбирая судебные дела, пользовались своими шляпами, чтобы получать взятки. Вот отсюда и могла родиться поговорка. Раньше, мурда, мындан мурун өтүп кеткен убакта, на Руси деген бул баягы байыркы Руста катчылык милдетин аткарып жүргөн чиновниктерди дьяк деп айтчу илгери. Азыр жок, муну илгерки Руста ушундай айтылчу. Раньше на Руси, илгерки байыркы Руста, ошол катчылык милдетин аткарып жүргөн чиновниктер соттук иштерин чечмелеп жатып, разбирая, чечмелеп жатып, разбирать, чечмелеп жатып. Судебные дела, соттук иштерди, дела, иштер, дело деп айтсак бул бир эле иш болуп жатат, ал эми дела, иштер, дела деп муну и, ени и окуп атабыз, анткени басым түшкөн жок. Е басым түшпөсө и болуп окулат, ал эми о басым түшпөсө а болуп окулат, Дела судебные, соттук иштерди чечмелеп жатып, пользовались, колдонгон, пользовались. Биринчи ону о кылып окуп атабыз, анткени басым ошого түшүп атат. Ал эми пользовались деп муну экинчи ону а кылып окуп атабыз, анткени ага басым түшкөн жок. Пользовались своими шляпами. Өздөрүнүн шляпалары менен колдонгон, своими, өздөрүнүн. Чтобы получать взятки. Пара алуу үчүн, получать алуу үчүн. Пара, взятки, пара. Ошол жерден бул лакап сөз чыгып келиши мүмкүн. Вот отсюда, ошол жерден могла родиться, ошол жерден туулуп чыгып келиши мүмкүн болчу. Балким болгондур ушул сөздүн. Ушундай бир сөз бар. Бул жерге көңүл бурсак,
Илгери баягы пара алуу үчүн ишти бүттү, иш жайында болуп атат, эми чечилет туура деп бул терс жагынан колдонгон экен. Ал эми азыркы убакта аны терс жагынан эмес, туура жакшынакай сүйлөмдөрдүн ичинен деле айтсак болот. Мы обрадовались, потому что было дело в шляпе. Биз сүйүндүк, анткени иш жайында болду. Туура чечилди. Потому что анткени дело было в шляпе. Иш туура чечилди деп которсок болот.